Her bir kesip ehesi öz kesibinde, öz bağıtında en küçtүүлөрдөн maseleni öz meçitibиздин imamынан alыска ketpеңiz. Hazır men emnege meçitiңiздин imamынан деп айтам. Себеби biri aydan biri saydan sorasa iki türdүү masele болот дагы, эки кошуна бири-бири менен урушат. Ошого мечиттин имамынан сурасаңыз, сизге да кошунаңызга дагы бир эле маселени айтат. Талаш болобу? Жок. Ошондуктан интернеттен машина оңдогонду үйрөнсө болот. Интернеттен картошка эккенди үйрөнсө болот. Себеби башка тажрыйбалуу дыйкандар менен тажрыйба алмашасыз. Бирок интернеттен маселе үйрөнсө болбойт болгондар. Дараттын маселесин дагы интернеттен сурабаңыз, талак маселесин да сурабаңыз. Азыр адамдар молдолорго, алымдарга, имамдарга маселе сураганы келгенде кантип сурайт билесиздер? Мен өзүм интернеттен карасам ушундай экен. Сиз эмне дейсиз? Туугандар, интернет кыямат күнү келбейт. Ага төңкөп коеюн десеңизчи. А мечитиңиздин имамы молдоке сиз менен бирге эле келет. Туура эмес айткан болсо айтасыз, Алла ушул айтты мага. Туурабы, туура эмес билбейм. Бардык күнөөнү мойнуна ошол алат да. Жашоо жеңил. Ошондуктан дини маселелерибизди өз имамдарыбыздан үйрөнөлү туугандар. Жана дүйнөлүк кесиптерибизди ар бирибиз өз кесибибизди өнүктүрөлү. Башка бирөөдүн кесибине билбей туруп кирише бербейли. Азыр мисалы, чын-чынында ушул баарыбыз бир кесиптеш болсок, бир жерде отуруп чай ичип жаткан болсок, бирөөсү мен башым ооруп жатат десе, бирөөбүз эмне дейбиз? Сен кара чай ич дейт. Экинчиси айтат, лимон чай ич дейт. Үчүнчүсү эмне дейт? Сен дейт, бал чай ич дейт. Төртүнчүсү эмне дейт? Сен бир адам айтпайт, доктурга бар дебейт. Сиз доктурсузбу? Жок, мен дыйкан. Сизчи? Мен айдоочу. Сизчи? Бизнесмен. Сизчи? Молдо. Бул кишиге доктур керек го. Достордун бирөөсү айтса, мен машинем бензин көп жеп жатат. Бирөөсү эмне дейт? Доктур. Сен фильтр алмаштырышың керек. Экинчиси эмне дейт? Жакшы бензин куюшуң керек. Бул ким? Бизнесмен. Үчүнчүсү дыйкан эмне дейт? Сен бензинге суу кошулган таза бензин. Устага бар деп айтпайбыз да эч кимибиз. Ошондуктан туугандар, доктурга тиешелүү маселени доктурга коелу, бизнес соодегерге тиешелүү маселени соодегерге коелу, саясатка тиешелүү маселени саясатчыга коелу, молдого тиешелүү маселени молдого коелу, биз өзүбүздүн арабабызды тартып жүрө берели да. Ошондо Аллах буйрса, сонун жүрөт. Азыр баарыбыз бири-бирибиздин ишибизге киришип алганбыз, толугунан өз ишибиз калып кеткен да. Ошого Аллах Таала айткан, билбегендер билгендерден сурап алгыла.